Eskертүү катары биз Кудайыма шүгүр мүрзөлөрүбүздү бир тартипке салып, жанагындай эстелик коюу боюнча иш жүргүзүп, ошол айыл башчыбыз жана ошол президентибиздин жарлыгы бар, ошол мүрзөлөрдү, кабырларды, майыттарды акыркы сапарга узатууда баары бир нерсе тең болуш керек. Ысырапкерчиликке жол берилбеш керек деген президентибиздин жарлыгы бар. Ошол нерседен келип чыгып, мүрзөлөрдө адам коюлгандан кийин кабырга нумерация кылып, номер коюп атканбыз, баардыгыңыздар билесиздер. Кече жакында бирөө эстелик коюп кетиптир. Эми ким экенин билбейбиз. Ал адамга да айтуу, эскертүү айтылган болуш керек. Эми bundan айтыштан максат, урматтуу жамаат, мындай нерсени токтотойлу. Эстелик койгондун ордуна бир садака жарыя кылайлы. Алла разы болсун. Кече жакында эле ошол бир акебиз атасынын бир маарекесин ашын өткүзгөндүн ордуна 230 метр жерге лоток куйдуруп берди. Ошол акчадан сооп бар, урматтуу жамаат. Садака жарыядан сооп бар. Эми туура элге жедирип, союп, бышырып бергенден дагы сооп бар. Бирок урматтуу жамаат, бүгүн муктажыраак нерсени кылышыбыз керек. Эл муктажыраак нерсени айтышыбыз керек. Себеби бүгүн алхамдулилlah токчулук заманда жашап атабыз. Кудайыма шүгүр. Ар бирибиздин үйүбүздө жок дегенде 10 килограммдан 50 килограммга чейин унубуз бар. Жүгүрүүчүбүз бар, майыбыз бар, картошкабыз бар. Бирок урматтуу жамаат, дагы да көбүрөөк сооп кыла турган болсок, садака жарыядан сооп көбүрөөк болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, адам өлгөндөн бардыган амалдар токтойт, илля бирок 3 нерседен дайыман сооп келип турат. Биринчиси валадун салих, жакшы бала тарбиялап калтырган болсо, ал дуа кылат ата-энесине дейт. Экинчиси садакатын жарыя дейт. Садака жарыя кылып көпүрө салган болсо, лоток салган болсо, кудук куйган болсо, жол оңдогон болсо, мына ошол нерседен сооп барып турат экен. Үчүнчүсү пайдалуу илим калтырган болсо дейт, урматтуу жан. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах Таала баардыгыбызга ушундай пайдалуу иштерге жумшаштыкты насип кылган болсун акчаларыбызда. Амин.